Бир кездерде Кыргыз темир жолу ишканасына таандык болгон бул ири аянттын баары учурда ижарага берилет. Жеке тараптарга өтүп кеткен ишкананын ордунда азыркы тапта кампалар гана калган. Бош кампаларга кызыккан тараптар көп учурда ишкерликтин ар кандай түрүнө карата сунуштар менен келишет. Там компания обратилась, хотели взять в аренду склад. 2 ай мурун бизге келип чоңураак кампаны ижарага сурашкан. Биз электр энергиясын көп сарптайбыз деп айтышкан. Бирок биз алардын майнинг ферма экенин билип, дароо эле ижарага бере албайбыз деп айттык. Анткени алардын иши мыйзамсыз экенин билебиз. Түндүк электр ишканасы сыртынан караган адамга каралбай калган кампа болуп көрүнгөн жайларды текшерип жатканын дагы жөнү бар. Анткени акыркы учурда мыйзамсыз ишкердик менен алектенген кылмыштуу топтордагы дал ушундай кампалардан табылып, майнинг ферма деп аталган ишкерликтин түрү күнү түнү иштеп. Бир эле майнинг ферма айына Бишкектеги бир нече кичи район колдонгон электр энергиясын коротуп турган. Бул мыйзамсыз иштен мамлекет миллиондогон чыгым тарткан. Күнү түнү электр энергиясына кошулуп турган майнерлер айына 13-14 миллион сомдук электр энергияны колдонгон. Мындан сырткары бажынын эсеби боюнча майнерлердин жалпы баасы 1,5 миллиард сомду түзүп, мамлекеттик казынага түшпөй калган бажы төлөмдөрү дагы бир топ. Жакта өздөрүнүн подкреплениясы, подозрение майнингке эчтеке жок. Энергетиктердин баамында майнинг фермаларды мыйзамсыз иштетип жаткандарды аныктоо оор деле эмес. Электр эсептегичтерди текшере келгенде эле демейдегиден көп сарпталып жатканы ачык көрүнүп калат. Эгер дал ушундай күмөн саноолор бар болсо, анда кампа толугу менен текшерилиши керек. Стоимость именно криптовалюты растет, и за счет этого увеличится количество майнинг ферм. Майнинг ферма криптовалюталарды чогултуу менен алектенет. Бул күчтүү видео карталары бар компьютерлер жана атайын дата борборлор аркылуу иштейт. Ал компьютерлер электр энергиясын өтө көп талап кылат. Эгер биз текшерип жүрүп аларды таап калган болсок, дароо электр энергиядан ажыратабыз. Калганын укук коргоо органдары өзүлөрү иликтешет. Жай айларында деле калктын электр энергиясынын колдонуусу азайган жок. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү дагы эле төмөн болуп турган чакта энергетиктер электр энергияны үнөмдөөгө болгон күч аракеттерин жумшоодо. Бүгүнкү күндө электр энергияны үнөмдөө иш-чараларын көрүп жатабыз. Биринчиден биз деген керектөөчүлөргө электр энергияны үнөмдөө пайдалоо жөнүндө түшүнүү иштерин аткарып жатабыз. Экинчисинен ошол мыйзамсыз иштеген электр энергияны көп сарптаган майнинг фермалар боюнча иштерди алып барып жатабыз, рейдтерди уюштуруп, эгерде абоненттерде ошол майнинг фермалар болсо, биз деген таап өчүрүүгө барып атабыз. Адистер белгилешкендей, майнинг ферма деген электр энергияны экспорттоого барабар. Андыктан түндүк электр ишканасы энергияны көп сарптап жаткан объектилерди текшерүүнү улантат. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.